Кочкор районунда Калты тейлөө борборунда кошумча имарат курулуп пайдаланууга берилди. Анткени буга чейин имарат чакан болгондуктан кызмат көрсөтүү башка имараттарда жүргүзүлүп келген. Андыктан бирдиктүү терезе уюштурулуп, талаптагыдай кызмат көрсөтүү үчүн имарат кеңейтилип, кошумчаланып, нике күбөлүгүн берүү, паспорт стөл, архив, касса бир жерге чогултулду. Мындай кадам Калты сапаттуу тейлөөгө жол ачты. Кассасы да башка жакта болчу, кассага барып, анан бияка очередь турганга дагы 3-4 күн кетип калчу. Бияктан ыңгайлуу экен, баары бир жерде. Кошумча имараттын сметалык жалпы наркы 6 миллион сомго чамалаш. Каражатты чапчып, өкмөт казынасынан курулуп, жалпы 4 миллион 200 миң сомго бүткөрүлгөн. 120 чарчы метр болчу. Ушул биз тараптан ушул баардык ремонт оңдоо түзөөлөрү, кошумча дагы бөлмөлөрү кошулуп, ошондо азыркы ремонттон кийинки акыбалын азыр көрүп турасыздар. Ошондо бизде 374 квадратных метр болду да азыркы учурда. Ушундай эле жаңылануу иштер Кочкор районунун Чолпон кинотеатрында жана райондук милиция бөлүмүндө курулуш иштери жүргүзүлүп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Ал эми жай айларында башталган Кара Тоо айылындагы Шарипбек Абдылдаев атындагы орто мектебинин жаңы имаратынын курулуш иштери уланууда. 275 орунга ылайыкталган мектепти куруу үчүн 64 миллион сомдон ашуун каражат каралып, учурда болгону 5 миллион сомду гана бөлүнгөн. Аталган мектептин эски имараты 1927 жылы Ашар жолу менен курулгандыктан 2015 жылы өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан пайдаланууга жараксыз деп табылган. Бул жерде ошо эки этаждуу 275 орундук мектеп курулуп атат. Бул мектепке быйыл болгону 5 миллион которулган. Биз ушул жерге азыр 5 миллион 700 миңдик жумушту бүтүрүп атабыз. Ушундай эле Кочкор аймактык ооруканасында хирургия бөлүмүндө 1 миллион 400 миң сомго оңдолуп, лифт орнотулуп, заманбап 6 миллион сомдук рентген аппараты дагы алынып келинген. Муну менен катар ковид илдети өлкөдө кайрадан күч алгандыктан район боюнча орундуктар даярдалган. Азыр биздин материалдык техникалык базабыз абдан жакшы. 3 УЗИ бар. Ошонун экөө передвижной, рентген аппаратыбыз экөө, анын бирөө передвижный аппарат. Кайсы жерге болсо рентген менен тарта беребиз. Дубан башчысы Сабыркул Ашимбаев Кочкор районундагы аткарылып жаткан иштер менен жакындан таанышкан соң мекеме ишкана жетекчилери жана айыл өкмөт башчылары менен жолугушту. Анда райондун бир катар социалдык көйгөйлөрү ортого салынып, кадр маселесин туура чечүү сунуштары айтылды. Наргиза Жумадел кызы, Абсамат Өлөсбеков, жаңылыктар.